Саламатсыздарбы, урматтуу форумдун катышуучулары. Здравствуйте еще раз, уважаемые участники форума. Мне очень приятно сегодня находиться здесь с вами, делиться своими опытами, делиться работой, которую ведет Министерство образования по линии аккредитации, и в том числе по обеспечению безопасной среды в образовательных организациях. Уважаемые коллеги, мой материал подготовлен на русском языке, поэтому я думаю, буду говорить на государственном языке. Если коллегам будет непонятно или возникнут какие-то вопросы, я обязательно объясню на русском языке. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сиздер өткөн окуу жылынан баштап өзгөчө биздин мектеп коомчулугунун өкүлдөрү аккредитациялоо менен тынымсыз, үзгүлтүксүз, абдан жакындан таанышып, аккредитациялоо процедурасынан өтүп келдиңиздер. Ушул жерде бизде биринчи суроо менен баштайлык деген ой пайда болду. Аккредитация деген бул эмне деп өзүбүзгө суроо койсок. Что такое аккредитация? Жаңы эле Лариса Юрьевна айтып кетти, аккредитация бул сапатты камсыздоонун механизми деп. Аккредитация бир нече нормативдик документтерде, сөздүктөрдө төмөнкүдөй аныкталган. Аккредитация бул процесс. Алдын ала белгиленген, кабыл алынган минималдык талаптарга билим берүү уюмунун туура келүүсүн аныктоочу процесс. Аккредитация бул бир эле жолу өткөрүп коюучу эмес, бир нече жолу тынымсыз иш алып барылуучу процесс болуп эсептелинет. Мен сиздерге бир нече артка кайрылып, билим берүү системасындагы аккредитациянын тарыхынан маалымат бере кетейин деп турам. 1992 жылы Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө жеткенден кийин билим берүү жөнүндөгү алгачкы мыйзам кабыл алынганда, ошол мыйзамда аттестация деген түшүнүк бар болчу. Биздин бардык билим берүү мекемелери аттестациядан өтүп, анан бүтүрүүчүлөргө билимин тастыктаган документтерди берип келгенбиз. Бул аттестация мектептердин алкагында ала турган болсок, мамлекеттик жана муниципалдык мектептерде райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлчү. Ал эми инновациялык мектептерде, гимназияларда, лицейлерде биздин министрликтин алдындагы мамлекеттик инспекция тарабынан жүргүзүлчү. Билим берүү жөнүндөгү бул мыйзам 2003 жылы жаңы редакцияда кабыл алынганда, бул жаңы редакциядагы мыйзамда аккредитация, кашанын ичинде аттестация деп киргизилген. Биз жаңы эле 16-15 жылдан баштап аккредитация кирди деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек, урматтуу коллегаларыбыз. Анткени 2003 жылы эле аккредитациянын элементтери билим берүү мыйзамында камтылган. 2003 жылдан баштап 2013 жылга чейин бизде өткөл мезгил, переходный период деп коет эмеспизби, аккредитациялоо, аттестациялоо процедурасы жүргүзүлүп келген. Ал эми 2013 жылы 4 июлда кабыл алынган билим берүү мыйзамына киргизилген толуктоолордо аккредитация, аттестация деген түшүнүк чыгарылып салган. Эми ушул жерде мен сиздерге түшүнүк берип кетейин. Бизде Кыргыз Республикасы Советтер Союзунун курамында турган мезгилде бизде пландуу экономика болгон. Сиздер билесиздер да, канча экономистти дайындаш керек, канча мугалимди дайындаш керек, канча окуучу үчүн китеп керек, мугалим керек, же дагы башка шарттар, канча мектеп курушубуз керек. Мектепти куруудагы санитардык нормалар кандай болуш керек, бардыгысы Союз тарабынан изилденип, бизге таркатылып, анан бардык республикаларда ошол ишке ашчу. Союз тарагандан кийин, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан кийин, 2003 жылкы мыйзам кабыл алынганга чейин бизде сандык гана баалоо орун алып келген. Биз сапат менен иш алган эмеспиз. 2003 жылы мыйзамга аккредитациянын элементтери киргенден кийин деле 2013 жылга чейин аттестациянын алкагында биз сан менен гана
статистика менен гана иштеп келгенбиз. Аттестациялык комиссиялар чыкчу мектептерге барып канча стол бар, канча китеп бар, канча мугалим бар, канча окуучу окуп атат деп эсептеп эле анан жазып аттестациялап келгенбиз. Эми аккредитацияга өтүүнүн эмне зарылдыгы келип чыкты деген суроо пайда болот да ушул жерде. Союз тарагандан кийин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алды. Кыргыз Республикасы өз алдынча экономикасын өнүктүрүп, өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп, башка өлкөлөр менен бирге тең тайлашып жашаш үчүн биз өзүбүз анализдөө, баалоо иштерин жүргүзүшүбүз керек болгон. Бизге баягы Союздагы иштелип чыгып, мынча учитель начальных классов, же экономист, же юрист, же болбосо деген мектеп куруш керек деп анализдөө иштерин эч ким жүргүзбөй калган. Биздин Кыргыз Республикасында ушул өткөл мезгил өтө оор жыйынтыктарды алып келди да бизге, последствия деп коебуз. Ошол жыйынтыктардын негизинде биз сандык баалоодон сапаттык баалоого өтүшүбүз абдан зарыл болду. Бизге канча мугалим керек экенин мектеп иштеп жаткан чөйрө аныктай тургандыгын биз көп жылдар бою түшүнбөй келгенбиз. Урматтуу коллегалар, 2003 жылкы мыйзамда аккредитация жаңы формада аныкталган. Бул билим берүү уюмунун статусун аныктоо деп. Бирок мыйзамда статусу аныкталсын деген менен аккредитациялоонун процедурасын, механизмдерин иштеп чыкканда, ал жана мен жогоруда белгилеп кеткендей сандык гана баалоодо калып, ал эми 2013 жылкы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде аккредитация түшүнүгү таптакыр жаңы мааниде кирген. 2013 жылкы мыйзамдагы өзгөртүүдө аккредитация бул билим берүү уюмунун билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапатын аныктоочу процесс. Мектеп тарабынан кандай билим берилип жатат? Биздин ошол мектеп турган жердеги кызыктар тараптардын таламдарын канаттандырып жатабызбы деген суроого жооп берүүчү аныктама кирген. Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө билим берүүнүн бардык этаптарында аккредитациялоо процедурасы жүргүзүлөт. Мыйзам чегинде укуктук ченемдик актыларда бул билим берүү жөнүндө мыйзамда бекитилген. 2013 жылкы мыйзамга кирген өзгөртүү боюнча аккредитация жалаң гана көз карандысыз агенттиктер тарабынан жүргүзүлүш керек болчу. Бирок 2016 жылдан 2017 жылдын май айына чейин биздеги таанылган аккредитациялык агенттиктер мамлекеттик жана муниципалдык мектептерди аккредитациялоо боюнча жакшы жолго коюлбаган иш алып баргандыктан, мамлекеттик жана муниципалдык мектептерибиз аккредитациялоонун алкагында бир топ кыйынчылыктарга душ келгендиктен мыйзамга кайра өзгөртүү киргизип, жогорку окуу жайдан башка билим берүү уюмдары же көз карандысы агенттиктерден же болбосо билим берүү министрлигинен аккредитациялоодон өтсө болот деген мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ошол мыйзам күчүнө киргенден кийин 2016-17 жылдардын алкагындагы аккредитациялоонун анализдерин караганда, биздин Кыргыз Республикасындагы 2000ден ашык мектептин 1958-и аккредитациялоодон шашылыш түрдө өтүш керек экендиги аныкталган. Ушул мектептерди аккредитациялоо жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бекитилген. Бул токтом 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү билим берүү министрлиги тарабынан кантип аккредитациялоо жүргүзүлөт, же болбосо аккредитациялоонун тартиби. Ал эми экинчиси аккредитациялоодо мектепке коюлуучу минималдык талаптар бекитилген. Бул слайдта аккредитациялоонун максаттары эмнеде? Мен жогоруда сиздерге сөз менен түшүндүрүп айтып кеттим. Мааниси эмнеде, эмне себептен кирген, кандай формада өтүш керек. Эми аккредитациялоонун биз коопсуздук менен байланышкан жерине кеңири токтолуп кетейин. Аккредитация бизде 3 этаптан турат.
Бул биринчи этабы мектептин өзүн өзү баалоосу. Экинчи этабы тышкы баалоо билим берүү министрлиги тарабынан. Ал эми үчүнчү этабы аккредитациялоо жөнүндө чечим кабыл алуу. Аккредитациялоо жүргүзүүдө биз 7 минималдык талаптын негизинде баалоо жүргүзөбүз. Бул минималдык талаптарды коопсуздук ченемдерин эске алуу менен бекитилген, урматтуу коллегалар. Биринчи минималдык талап бул башкаруунун жана сапаттык камсыздоого коюлуучу минималдык талап. Башкарууда жана сапаттык камсыз кылууда коюлуучу минималдуу талап мунун ичинде мектептин миссиясы аныкталат, мектептин стратегиялык пландары аныкталат, мектептин алдыга коюлган өнүгүүгө багытталган пландары аныкталат. Эгерде мектеп кызыктар тарап менен активдүү иш алып барса, ошол мектептин стратегиялык пландарын түзүп жаткан мезгилде, мектептин миссиясын аныктап жаткан мезгилде, мектептеги билим берүү процессине катышып жаткандардын коопсуз чөйрө боюнча талаптарын киргизүү зарыл. Кызыктар тараптар кайсыл деңгээлде жардам бере алат? Именно биринчи минималдык талапты аныктап жаткан мезгилде ушул маселелерди эске алыш керекпиз. Анткени мамлекет, жалгыз гана мамлекет бардык мектептерде коопсуздукту камсыздоо үчүн мамлекетке ченемсиз финансылык каражаттар жана абдан чоң күч керек. Бул тараптан мен ойлойм, ата-энелер биздин эң негизги кызыктар тараптарыбыз, жергиликтүү башкаруу уюмдары биздин эң негизги кызыктар тараптарыбыз. Ошол жердеги калктын балдары жакшы билим алып, эффективдүү билим алып, жакшы чөйрөдө жашасын деп талап койсо, анда мектептин миссиясы дагы, стратегиялык өнүгүү пландары дагы туура түзүлгөн болот деп эсептейбиз. Мындан Лариса Юрьевна айтып кетти, биздин мыйзамда коопсуз чөйрө, психологиялык коопсуздук тууралуу бир топ аныктамалар киргизилген. Мектеп үчүн коопсуз чөйрө деген эмне? Ар бир ата-эне балдарын мектепке жөнөткөндө биз кабатырланбай, жаман нерсени ойлобой, ишеним жаратып жөнөткөнгө жетишсек, анда бул мектеп коопсуз чөйрө. Анткени ал мектепте бала психологиялык басымга да туш келбейт. Негизи санитардык кандайдыр бир кемчиликтер да орун албайт, же болбосо өрт коопсуздугу чыкпайт деп. Биздин бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда мектептердин санитардык абалынын начар болгондугуна байланыштуу, же башка дагы көп, мисалы мектеп тамак берүүсүнө байланышкан проблемаларда ата-энелер кабатыр болобуз. Бүгүн балам барып оорубай, жыгылбай, жакшы окуп келсе, мугалим урушпаса, татыктуу билим алса деп. Эгерде биз коопсуз чөйрөнү мектепте жарата алсак, анда биздин балдар коопсуз, жакшы, эффективдүү билим алат деген ишеничте турабыз. Андан кийин ден соолукту коргоо боюнча чөйрөнү кантип түзүшүбүз керек? Жогору биомдун фильмдеринен көрдүк да, кыска метраждуу фильмдерде кайсыл учурда даже элементарный жарыктын түшүшүнө көңүл буруу бул эң негизги маселе. Ушул тармагында алганда, урматтуу коллегалар, 2014 жылдан 2017 жылга чейин билим берүү тармагындагы лицензиялоо процедурасында жеңилдетүү максатында санитардык нормаларга коюлган талаптарды, анан өрт коопсуздугуна коюлган талаптарды биз лицензиялык талаптардан чыгарып салган элек. Экинчи жагынан мамлекеттик жана муниципалдык мектептер лицензиялоо процедурасынан бошотулган. Бирок сиздердин эсиңиздерге салып кетким келет да, жеке менчик бала бакчаларга, мектептерге коюлган лицензиялык талаптар бул мамлекеттик менчиктеги, муниципалдык менчиктеги мектептер үчүн дагы сөзсүз түрдө аткарылуусу зарыл. Анткени ал коопсуздук, анткени ал билим алууга коюлуучу шарт. 2014 жылы ошол санитардык нормаларды чыгарып салгандан кийин бизде бир нече ондогон жеке менчик мектептер санитардык экологиялык шартка туура келбеген жерлерде ачылып кетти. Ошол мектептерди көзөмөлгө алган
санитардык органдар билим берүү министрлигинин наамына абдан көп жолу кайрылууларды жөнөтүштү. Бул практика жүзүндө карап келип 2018-жылы лицензиялык талаптарды кайрадан бекитип, биз бардык мектептер үчүн санитардык нормалардын аткарылышы сөзсүз түрдө чектөөсүз талап катары киргиздик. Ошондой эле өрт коопсуздугу, анан ата-энелер менен балдарга билим берүүдөгү түзүлүп жаткан келишимдерде бала мектепте жүргөн мезгилдеги бардык иш-чараларды камтуу зарыл экендигин киргиздик. Эгерде биздин мамлекеттик мектептерде дагы ушул тынымсыз мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнүп жаткан кызматтар жакшы жыйынтык берет деген ойдомун. Мындан ары дагы бул иш-чара күч алышы зарыл. Өзгөчө бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз өткөн окуу жылында 1958 мектепте аккредитациядан өткөргөндө министрликтин адам ресурстарынын чектелүүсүнө байланыштуу аккредитация боюнча колдонмолорду биз абдан шашылыш түрдө иштеп чыкканбыз. Ошол колдонмолорго кирбей калган коопсуздук эрежелери жөнүндө айтып берейин. Бул коопсуздук эрежелеринде инструменттерди биом программасы тарабынан иштелип чыгып, бизге абдан чоң жардам көрсөттү. Мында экинчи минималдык талап окуу программасын иштеп чыгуу, бекитүү, аны анализдөөгө коюлган минималдык талаптарга кирди. Экранда турат. Чөйрөнүн коопсуздугун аныктоонун инструменттерин бердик. Кайрадан иштелип чыккан колдонмо жакында ар бир мектепке тираждалып таратылат орус, кыргыз тилдеринде. Ошол колдонмону алганыңыздарда сиздерге бул аккредитациядан өтүүдө абдан чоң жардам көрсөтөт. Анткени бул колдонмонун ичинде балдардан кантип тест алыш керек, балдардан кантип интервью алыш керек, анан ата-энелердин көз карашы менен, балдардын көз карашы менен, мугалимдердин көз карашы менен мектептин коопсуздугун баалоо механизмдери каралган. Мындан сырткары мектептеги ден соолукту коргоо боюнча анализдер киргизилет. Ар бир мектеп аккредитациялоодон өтүүдө өзүн өзү процедурасында сөзсүз түрдө коопсуз мектеп талаптарын анализдеп, коопсуз мектептин талаптарын киргизүүсү зарыл. Андан кийинки минималдык талап бул компетенттүү билим берүү деген, компетентность на обучение деп коебуз. Ушул жерде билимдин сапатына коюлган маселелер. Бул программанын мазмунуна коюлган коопсуздук маселелери. Андан кийин кадрдык саясат, окуу жардамчы персоналга коюлган саясат, мугалимдерди кабыл алуудагы коопсуздукка коюлган маселелер, мугалимге түзүлгөн шартка коюлган маселелер. Мисалы, айрым мугалимдерибиз бизде деген абдан көп саат менен иштешет да, бир күндө тынбастан 6 саатка чейин сабак берген мугалимдерибиз бар. Ошол мугалимдин ден соолугуна, ал мугалимдин балдарга берген билиминин сапатына, анткени мугалимге свойственный бир нерсе бар, чарчайбыз. Эгерде ар бир мектеп өз ишмердүүлүгүндө ушундай жөнөкөй суроолорго жооп берсе, анда биздин билимдин сапаты коопсуз дагы, мугалимге дагы, окуучуга дагы эффективдүү шарт түзгөн болот элек. Материалдык, техникалык жана маалымат тармагындагы коопсуздукту сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Бул бизде атайын кызматтар бар, санитардык служба, мына Мария эже олтурат. Маалымат коопсуздугу боюнча, урматтуу коллегалар, биздин министрликте азыр маалыматтык башкаруу системасы иштеп жатат, ИСУО деп коебуз. Бардык мектептер маалыматтарыңыздарды киргизгенсиздер. Бул жерде бизде бир эле маселе бар. Ошол ИСУО боюнча балдардын маалыматтарын ИСУОго киргизерден мурда ата-эне менен макулдашыш керекпиз. Бала жашы жеткенче, несовершенный болгондо, алардын законный представительдери, ата-энелери уруксат бермейинче киргизүүгө мүмкүн эмес. ИСУОдогу маалыматтар 2 бөлүктөн турат, ачык жана жашырылган бөлүгү. Бул тарабынан министрлик дагы бир топ иштерди жүргүзүп жатат, жашыруун бөлүгүн сыртка чыгарбоо боюнча. Анткени бул конституция менен корголгон бөлүгү болуп эсептелинет. Ушул жактан урматтуу мектептин директорлору, урматтуу коллегалар,
ошол маалыматтык коопсуздук боюнча иш алып барганда сиздер жалаң гана мыйзамга таянып мыйзам чегинде иш алып барсаңыздар деп суранат элек. Анткени бул келечегинде бир нече жылдан кийин кандайдыр бир маселелерди жаратчу, кооптонууну жаратчу маселе болуп эсептелинет. Анткени бардык эле нерсени интернетке сала берсек, биз азыркы бүгүнкү күндөгү биздин шартыбыз ушундай да, Facebook баракчасына киребиз дагы балабыз саат канчада кайсыл жерде жүргөнүбүздөн бери киргизип коебуз. Кандайдыр бир деңгээлде биз балдарды коргоодон алыс болуп жатабыз деген бул менин жеке көз карашым. Ушул тармагында да иш алып барыш керек деген ойдомун. Бардык билим берүү уюмдары лицензиялоо процедурасында дагы, аккредитациялоо процедурасында дагы коопсуздук маселелерин карашыбыз керекпиз. Биз бүгүнкү күндө лицензиялоо боюнча талаптарды белгилеп жаткан мезгилде бардык билим берүү этаптарында коопсуздук маселелери боюнча жаңы нормаларды киргиздик. Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу эгемендүүлүк алгандан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттарды талап кылып баштадык. Мисалы, жеке менчик мектеп ача турган болсо, же балдар бакчасын, же болбосо колледж, вуз ача турган болсо, сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн шарт түзүүсү зарыл. Ал эми мамлекеттик, муниципалдык мектептер үчүн бул мамлекеттин чечимдери болуш керек. Бирок биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды кандайдыр бир нерседен алыстатып коюу, коомдон четте калып, өздөрүн коомдо керексиз мүчө катары сезбөөсүнө жардам беришибиз шарт болуп эсептелинет. Анан урматтуу коллегаларым, коопсуздуктун экинчи канатында аккредитация турат. Ушул жерде мен сиздерге деген баса белгилеп айткым келет. Аккредитация бул 1 жылдык же 1 күндүк жумуш эмес. Аккредитациядан 5 жылга өткөн мектеп дагы жыл сайын өзүн өзү текшерүү, өзүн өзү баалоо процедурасын өткөрүп туруусу шарт. Анткени кийинки жолу аккредитацияга келгенде биз 5 жылдын ичинде аткарылган жумуштун динамикасын көрүшүбүз керекпиз. Аккредитация деген бул сандык баалоо эмес, сапаттык баалоого жетишибиз керекпиз. Урматтуу коллегалар, бул слайдта биз аккредитациялоонун алкагында мектеп чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан иштерди көрсөтөлү дегенбиз да. Мына ортодо көрүп турасыздар, билим берүү ишмердүүлүгү окуп жаткан баланын айлана тегерегинде жүргүзүш керек. Бардык процесстер ушул балага фокусироваться этилиш керек. Мында бизде мектептин укуктук ченемдик актылары, мектептин жалпы ресурстары, пайдаланып аткан процесс, окутуу процесси ишке ашып жаткан мезгилдеги ар бир этаптагы результаттар бааланыш керек. Бул слайд аккредитациянын эң негизги механизмдеринин бири. Биз аккредитациялардан өткөрүп жаткан мезгилде эксперттер көпчүлүк учурда балага ар бир окуучуга бурулган көңүлдү, ар бир окуучуга жасалган мамилени баалашат. Анткени ар бир окуучунун конституциялык укугу корголгон. Бул слайдтан биз 4 этаптагы процедураны көрсөтөлү дегенбиз. Аккредитацияны ар түрдүү фокустагы анализдер менен сиздерди камсыздоону туура деп чечтик. Ар бир минималдык талаптын критерийлери документтердин, ошол документтерди карчу ресурстардын бар экендигин баалоого багытталган. Андан кийин практика жүзүндө кантип иштеп жатат? Аткарылган жумуштун жыйынтыгын баалашыбыз керекпиз. Жыйынтыгын баалагандан кийин кайрадан кийинки жылга план коюшубуз керекпиз. Бул 4 этаптан турган механизм тынымсыз иштеген учурда гана билим берүү уюму успешный деп коебуз го, ийгиликтүү иштеп жаткан уюм катары эсептелет. Бул сиздер үчүн деген практика жүзүндө жакшы эсиңиздерде калат деген ой менен жазганбыз. Биринчи, пландашыбыз керекпиз. Жылдын башында биз бардык мектептер билесиздер, жылдык план түзөбүз. Жылдык планды түзүп жаткан мезгилде коопсуз чөйрөнү эске алып түзүшүбүз керекпиз.
Андан кийин аткарышыбыз керек. Биз алдыбызга коюлган планды аткаруу мөөнөтү кимдер жооптуу экенин жазып чыгып аткарабыз. Аткаргандан кийин аны анализдеп текшерип чыгышыбыз керек. Канчалык деңгээлде аткарылды, эмне аткарылды. Кайрадан жакшыртууга, кийинки жылга план түзүүгө дайынданышыбыз керек биз. Урматтуу коллегалар, бул процедураны сиздер жыл сайын аткарып келесиздер. Жыл сайын педсоветтерде чечимдерди кабыл алып келесиздер. Ошол чечимдерди кабыл алууда азыркы нормаларды сапатка багыттап койсоңуздар, мен оюмча сөзсүз түрдө жыйынтык берет. Эми өзүмдүн материалымдын эң аягында сиздерге коопсуз чөйрөнү камсыздоо боюнча суроолорду коюп кетким келди. Мен ойлойм, биз сиздер менен аккредитациялоонун алкагында бир нече жолу жолугушубуз мүмкүн, жыл сайын жолугушубуз мүмкүн. Ошондо ушул суроолор боюнча өз мектептериңизде болгон жумуштар боюнча ой бөлүшсөк, же болбосо сиздерге берген кандай бир положительный, жакшы бир тармактарын боюнча сунуштарды министрликке берсеңиздер, анткени министрлик укук ченемдик актыларды дайыма жакшыртып иштеп чыгуучу орган. Биз аккредитациялоо боюнча бүгүнкү коюлган минималдык талаптарды мындан ары дагы жакшыртууга милдеттүүбүз. Аны үчүн биринчи суроо, биз эмнени кылалы деп аракеттенип жатабыз. Что мы пытаемся сделать? Экинчи суроо, биз ушул коюлган максатты кантип ишке ашырсак деген суроо. Как мы пытаемся это сделать? Биз кайсыл учурда жакшы билим бере алабыз? Биз кантип билебиз ушул биздин аткарып жаткан жумушубуз туура ишке ашып жатат, ушул бизге жыйынтык берет. Биздин мектептин бүгүнкү күндөгү абалы мындан да жакшы болуш үчүн, биздин бүтүрүүчүнүн сапаты мындан да жакшы болуш үчүн биз эмнени өзгөртүшүбүз керек? Же жаңы мугалим алышыбыз керекпи? Же жаңы китеп алышыбыз керекпи? Же балага болгон мамилени өзгөртүшүбүз керекпи? Дагы ушундай суроолор пайда болгон учурда мен ойлойм, ушул 4 суроону биз эгерде акыркы 2-3 слайдты байкасаңыздар, жалаң 4 бөлүктөн турган механизм менен иштеп келатабыз да, ушул ар бир механизмде коопсуздук маселелерин камтый турган болсоңуздар, анда бир кандайдыр бир жакшы жыйынтыкка алып келет деген ишенимдемин. Урматтуу коллегалар, сөзүмдүн аягында баса белгилеп айткым келет. Биом проектисинин колдоосу менен азыркы күндө аккредитациялоо тармагындагы укук ченемдик актылар кайрадан иштөө, кайрадан жакшыртуу боюнча иш алып барып жатат. Бул тарабында сиздердин берген сунуштарыңыздар, сиздердин тажрыйбаңыздар биз үчүн абдан зарыл. Билим берүү жана илим министрлиги ар бир билим берүү мекемеси үчүн, ар бир билим алуучу үчүн жана кызыктар тараптар үчүн дайыма ачык деп билдирем. Суроолоруңуздар болсо.